Саламатсыздарбы? Дабир абдан жакшы суроо. Бул чын деле абдан жакшы суроо. Мен ойлойм баары көбүбүздүн, көп кыргыздардын оорусу деп ойлойм. Илим байке, саламатсызбы? Мен өзүмдүн жашоомо байланыштуу суроом бар. Ушул менин азыркы оюма кандай карайсыз? Өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз. Мен азыр 24 жаштамын. Профессиям боюнча юристмин, бирок башка тармакта жумуш кылам. Ата-энем экөө тең каза болуп калышкан. Анан мен башка адамдарга аларды жок деп айтпай, эмнеге билбейм, бирок аларды айтып, өзгөчө папамды айтып көп сыймыктанам. Анан уже ойлоно баштадым, өзүмдүн тең адамга турмушка чыгайын десем, ичимен сезем. Мамам, папам жок. Алар мени теңине албайт деп. Анан көп ойлонуп, бир адамдын экинчи аялы болууга өзүмдү дайындап жатам. Сиз өзүңүздүн оюңузду айта кетесизби? Мен туура иш кылып жатамбы? Алдын ала чоң рахмат дейт. Эми бул жерде суроону эки нерсеге бөлөт элем. Бул экинчи аялга даярдап жатам дегенин өзүнчө. Анан молеки мен турмушка чыксам, ошореки жолдошума, ошолекин үй бүлөсүнө канчалык деңгээлде мен мындай тең абалда боло алам деген ойду айтып атат да. Себеп дегенде мен жетиммин да деп айтып атат бул киши. Кыз киши экен. Алтын карындашым, мындай нерсе да, эми апам, атам каза болуп калган деп атасыздар. Бирок ошолекин тирүүдөй кылып айтып турам, себеп дегенде эми мени жетимдебесин, мени кемсинтпесин деп айтып атасыз да. Могул кемсинтүү могул башыбызда. Ар бир адамдын башында. Тигилже бул адамды кемсинтүү бул башыбыздагы чектер да. Анан мен мындай деп айтып кетет элем. Багы бул дагы бизде калган да. Ушу бир мындай тең тармактуу, тең абалдуу үй бүлө болсо жакшы болот. Ошол биз мисалы аристократпыз, ушу аристократ үй бүлөлөрүнөн болсо жакшы болот. Биз мисалы интеллигентпиз, ушу интеллигенттен алсаң жакшы болот. Биз дыйканбыз, ушу дыйкан менен алсаң жакшы болот деп кээде айткандарын угуп калабыз. Ошол эле учурда мен мисалы башка нерсени угуп калам, ошо улуулар же ата-энелер, сен каяка секирип атасың, айланайын. Сен жөн эле карапайым эле немесиң кокуй. Тигил деген алар тигил деп калгандарын угуп калам да. Урматтуу карындашым, ата-энеңиздин арты кайырлуу болсун, бирок ата-энеңиз жок болгону бул сиздин эч кандай кем болгонуңузду таптакыр билдирбейт. Акылы кемдерге гана ошондой ой келиши мүмкүн. Акылы пас адамдарга же болбосо мээсинде ошондой болгон чек, мен өзгөчөмүн деген адамдарга гана ошондой келиши ыктымал. Жетим болуп өсүп дүйнөнү башкарган адамдар бар. Жетим болуп өсүп чоңоюп жашоонун агымын башка жака бурган адамдар бар. Жетим болуп чоңоюп бул дүйнөдө эң бай, эң бактылуу, эң кыйын, эң белгилүү адамдар болуп чыккан адамдар бар. Ошондуктан сиз мисалы жетим болгонуңуз бул эч кандай кемсинтпейт. Мен сиздин ордуңузда эч кандай уялбайт элем, эч кандай тартынбайт элем. Муну эч кандай кемчилик деп баалабайт элем өзүңүздү да. Бирок эгерде мисалы сиздин ошолеки тапкан адамыңыз, жигитиңиз же сүйлөшкөн адамыңыз ошондой бир белгилери болуп атса, ошондой кемсинтиши мүмкүн же анын атасы, анда сиз ойлонушуңуз керек. Деги эле өзүңүздү өзүңүз кыйнап ошентип барып керекпи сизге же кереги жокпу? Аны мындай катуу ойлонуш керек да. Бул жерге так мынакей 24 жаштамын деп коюп турсуз, мен өзүмдү экинчи жубайлыкка даярдап жатам деп. Менин бул таптакыр эле туура эмес нерсе да. Экинчи жубайлыкка даярдап жатам өзүмдү деген. Эми бул дагы ошондон чыгып келип атат да. Бул өзүңүздү өзүңүз
мындай кемсинтип атасыз да. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо психологко кайрылууңузду мен кеңеш берип кетет элем. Бизде психологко кыргыздарда жаман түшүнүк бар. Жинди болуп калган, ооруп калган, псих болуп калгандар кайрылат. Психолог деген ошол кеңешчи. Психолог деген ушуреки могу мага кайрылып атпайсыздарбы сурооңуздар мененчи, ошол сыяктуу эле, бирок кененирээк, тереңирээк сиз менен иштеп, ошол маселеңиздин баарын бирден талдап иштеп бере турган адам да. Ошону психолог деп коет. Ошол психологко барып, эч тартынбай, ошолердин баарын коркунучтарыңыздарды айтып, бул ички оорулар да. Өзгөчө кыргыздар ошолеки ички оору менен ооруйт чындап эле. Көп адамдардын, басымдуу адамдардын ичинде айтылбай жүргөн, жарылайын деп жүргөн, бирок ошол адамдын ички дүйнөсүн аңтарып жүргөн, же агып кетпеген, чыгып кетпеген ошондой ойлору, оорулары бар да. Ошолеки менен кыргыздар көп ооруйт. Психологко баруу деген биздин кыргыздардын мындай табиятында буга чейин болгон эмес да. Анан психолог десе эле жана псих деген сөз менен эле ошолеке такып алып эле анан кыла беребиз да. Жок, психолог деген мен кыргызча айтканда бул кеңешчи. Мурда кыргыздар ошо психологдун ордуна акылман, акылдуу, тажрыйбалуу адамга барып, анан ошондон кеңеш сурачы. Ага, эже, мындай болуп атат, мен кандай кылсам, эмне кылсам, жардам бериңизчи деп. Мага миңдеген суроолор келет. Миңдеген суроо. Ушул подкасттын чыгып келген себеби дагы ушундан да. Карасаң, могуну жанагы психологдор айтып атпайбы, внутренние боли человека депчи, ички оорулар да, ички дарттар, айта албай калган, өмүр бою ошолеки сыгып келген дарттарды минтип кармап бөлүшөргө адам жок да. А бөлүшөргө ошол психологдор. Ошондуктан эч тартынбай барыш керек. Эч тартынбай кайрылып, эч качан өзүңүздү кемсинтпешиңиздер керек. Сиз өзүңүздү канча кемсинсеңиз, сиз ошончо ылдый пас болуп өзүңүздү сезе бересиз. Кайра баш көтөрүп, эми 24 жашта экенсиз, 100 гүлүңүздүн 1 гүлү ачыла элек экен. Кантип ушинтип ойлойсуз? Антип ойлобоңуз таптакыр. Сиз өзүңүз билимдүү болуп, жанталашып, иштерман болуп, аракет кылып, өнүгүп жылып баштасаңыз эле, миллионердин балдарын өзүңүз карабай каласыз керек болсо. Сизге тиги бир жакшы, сизге татыктуу болгон адамды таап, ошо менен бактылуу болгоңуз жакшы да, бир миллионердин тупой баласына тиги тийип алып кордук көрүп отургандан көрө. Ошондуктан антип тактакыр ойлобоңуз. Бул туура эмес нерсе. Анан мен ошо башка адамдарга дагы кайрылып кетем, өзүмдүн угарман көрөрмандарыма дагы. Эч качан антип өзүңүздөрдү мындай басынтып, кемсинтип ойлобоңуздар. Эч качан. Андай бул дүйнөдө таптакыр болушу да мүмкүн эмес. Ал эми жетим калган бул албетте өкүнүчтүү, бирок бул эч качан мындай кемчиликти аныктабайт туугандар. Ошол. Рахмат.